Olgu! Жолдош төраға, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Бишкек шаар боюнча башкы башкармаларда Свердлов жана 1-май райондук бөлүмдөрдүн жаңы имаратынын салтанаттуу ачуу рәсимине өздүк курам түзүлдү. Саламатсыңарбы жолдоштор? Саламат болуңуз, жолдош төра! Бишкек башкы башкармалыгынын Свердлов жана 1-май отделдеринин жаңы имаратынын ачылышы менен коттуктаймын. Ура! 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 Эркентөр. Бұлдай имараттарды ачуу биз үчүн адатка айланды. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, ушул жерде турган биздин кызматкерлердин көпчүлүгүңүздөр көп жерлерде катышып жүрөсүздөр, көрүп жүрөсүздөр, билип жүрөсүздөр. Мына биздин республикабыздын бардык булуң бурчтарында ушундай имараттар ачылып бүттү. Республикабыздын бардык шаарларында, бардык райондорунда жаңы имараттар курулду. То есть сиздер кайсы жерге барып кызмат кылбаңыздар, ошол жерде бардык шарттар түзүлгөн. Андан сырткары республикабыздын бардык облустарында, облустук башкармалыктарда жаңы имараттар же болбосо мурдагы имараттар капиталдык ремонтун өтүп калыбына келтирилди. Материалдык техникалык базабыз чыңалды. Айлыктарыбыз көтөрүлдү. Көпчүлүгүңүздөр мамлекет тарабынан үй жай менен камсыз болдуңуздар. Камсыз болбогонуңуздарды жакын арада камсыз кылабыз. Эмдиги жылы 2025 жылы күзүнө барып, Кудай буйрса, Улуттук коопсуздук мамлекет комитетинде иштеген бардык кызматкерлер 100% үй менен камсыз болушат. Эч ким үйсүз калбайт. Демек, биз урматтуу президентибиз, мамлекетибиздин куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы Садыр Нуркожоевичтин бизге алдыбызга койгон тапшырмаларын ушул милдетти биз аткарып атабыз. Демек, биздин кызматкерлерден ушундай камкорууга жооп кылып, өз милдеттерин мыйзамдын чегинде мамлекетке берилгендик менен, жоопкерчилик менен милдеттериңерди аткарышыңар керек. Туура акыркы жылдары биздин кызматкерлер өз милдеттерин так аткарууга аракет кылып жатышат. Сиздердин көрсөткөн показательдериңер мамлекетибизде мурда болуп көрбөгөндөй эң жогорку бийиктиктерге чыкты, жетти. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бүгүнкү күндө мамлекетибиздин, элибиздин коопсуздугун сактабастан бардык тармактарда өздөрүнүн жөндөмдүү экендигин, билимдүү экендигин, профессионал экендигин көрсөтүп атышат. Ким мыйзамды бузса, ким ошол койгон талаптарды толук аткара албаса, же аткарууга аракет кылбаса, андай адамдар менен биз коштошобуз, же болбосо аларга чын айтканда көңүл кош карайбыз. Ал эми аракет кылып, өзүнүн аракети менен ушу чуркап иштеп, күнү түнү ушул мамлекетке кызмат кылайын деген кызматкерлерди да көрүп турабыз. Ар бириңерди карап турамын. Мына бүгүн эртең менен баштап, мына эртең менен мен саат 5-те жумушка келдим. Эртең менен баштап, где-то бир 6-дан 8-ге чейин только кадрды карап отурдум мен. Ошол эле мезгилде арабызда эми баягы айтып коет го, кемчилик болбой, ийгилик болбойт деп. Арабызда туура эмес иштеген, мыйзамга каршы иштеген, же болбосо өзүнүн жеке өзү үчүн иштеген, же ушундай бир мыйзамды бузуп иштеп койгон кызматкерлерибиз дагы бар. Биз ошол кызматкерлерибизди биринчиден тартипке чыгарышыбыз керек, экинчиден мыйзамдуулукка чыгарышыбыз керек, үчүнчүдөн ошол кылган туура эмес иштерин кайрадан оңдотуп, жакшы иштегенге аракет кылышыбыз керек. Ошого деле көнбөсө, ошого деле көнбөй, дагы деле мыйзам буза берсе, дагы деле ушул жанагыдай көрсөткүчтөрү начар болсо, жүрүм туруму начар болсо, анда андай кызматкерлерди мыйзамдын чегинде биринчиден жазалайбыз, экинчиден андай кызматкерлерди биздин арабызда болушу мүмкүн эмес. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бул мамлекет ишенген, мамлекет таянган, мамлекеттин эң чоң бир таянычы болгон мамлекеттик чоң орган. Мамлекет барбы? Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети болот. Ар бир мамлекетте, ар бир жерде. Мамлекет жокпу? Демек алар дагы болбойт. Демек, ошондуктан биз сиздер менен кошо ушул өзүбүздүн милдеттерибизди так жана ийгиликтүү аткарганга багыт алышыбыз керек. Келечек үчүн иштегилегин. Бир күн үчүн иштеп, 2 күн үчүн иштеп, же бир операцияны жасаганда өзүңөрдүн жеке кызыкчылыгыңарды көздөп, мамлекеттик кызыкчылыгын жылдырып коюп, аракет кылсаңар баары билинип калат. Бүгүн билинбесе эртең билинбесе бүрсүгүн билинет. Араңарда 2-3 сотрудник бар. Мындан 1 жыл мурда
жарым жыл мурда 6 управлениеде иштегенде кылган кылмыштарыңар боюнча. Мен азыр ошону тапшырма берип, Авазовго. Туурабы? Азыр расследование кылдырып атамын. Жакында чыгат ошонун бардыгы. Барын чукуп чыгамын, айтып коеюн. Кимдир бирөөңөр мен берген тапшырмалардын негизинде кайсыл бир жерден взятка алам деп аракет кылсаңар, же алып койгон болсоңор, анда жоопко тартыласыңар. Ачык айтайын, урматтуу кызматкерлер, мен жана башында бекер перечислять этип айткан жокмун, эмнеге биз силер, кандай биз силерге шарттар түзүп бердик деп. Эгерде мыйзам бузсаңар, жоопко тартыласыңар, камаласыңар, айтып коеюн. Силерге ар дайым жоопко тартканда мен жүрөгүм ооруйт. Бирок мен ошого карабастан жасашым керек. Ошон үчүн мен жетекчимин. Бирөөңдү аяп койсом, экөөңдү, үчөөңдү аяп койсом, анда бизде порядок болбой калат, бардак башталат. Бүгүн жасап койдум, көрбөй калды, эртең көрбөй калды, болду ушу бойдон жабылып кетти дебегиле экен. Жарым ай, 1 ай, 6 ай, 1 жылдан кийин болсо дагы ошол кылган кылмышыңарды суруп чыгамын. Ошондон так иштегиле экен. Эгер силерге бир нерсе керекпи, эгер силер кыйналып атасыңарбы, кайрылгыла жетекчилерге. Мен ар дайым айтамын, менин эшигим ар бириңер үчүн ачык. Уборщицадан баштап, тең жогорку замдарга чейин күндө кайсы күнү кааласаңар эшигим ачык. Келип, начальниңерге айтып коюп, начальниңерден жооп сурабайлы. Нужно поставить известность своего руководителя и, пожалуйста, зайдите ко мне. Зайдите со своими проблемами. Я постараюсь оказать вам содействие, помочь решить ваши проблемы. При этом не нарушайте закон. Если кого-то увидите или узнаете, или он совершает какое-нибудь преступление, остановите его. Помогите ему исправиться. Вот только тогда мы можем создать сильное государство. Тогда мы можем создать условия жизни и быта для простых людей. Для кого мы работаем? Для своего населения, для своих сограждан, для наших людей, кыргызстанцев мы работаем. А не для кого-нибудь там где-то что-то. Если мы хорошо будем работать, они хорошо будут жить. Оценку нашей работы дадут граждане нашей страны. Ошондуктан, урматтуу кызматкерлер, мен сиздерди бул айткан нерсенин бардыгы силерге тарбиялык мааниде болсун деген ой менен айтып атам. Бирөөңдү жаман көрүп, бирөөңдү ушундай бир коркутайын, үркүтөйүн деген мааниде эмес, тарбиялык мааниде болсун. Угуп ушуларды кулагыңарга түйүп, жетекчибиз ушинтип айтты эле ошондо. Жетекчибиз тигин зданиянын открытиесинде моментип айтты эле, кой, токтоп калайын деп бир нерсе жаман нерсеге барып атсаңар дагы токтоп калсаңар ушу чоң пайда болот деген бир ойду айтып атам силерге. Хорошо? Я желаю вам здоровья, удачи, успехов, ребята, в своей работе. Работа очень тяжелая, работа очень такая трудоемкая. Тут нужно не просто ходить на работу, тут нужно принимать решения. Вот самое трудное для кого это принимать решения. Поэтому принимайте правильные решения в соответствии с нашим законодательством. Спасибо всем. Бул эски имарат. Буну биз бузганда Бул история. Жогоштура, буну бузганда бунун артынан 28 КАМАЗ мусор чыкты. Каралбай калыптыр, анан Көп жылдан бери жөө жаткан анан кийин баягы бар эмелер бар, система. бул баягы система наблюдения объектинин өзүнүкү. Биринчи ташка эмне үчүн керамайда отургуздук, анткени бул баягы центр. Атышчылар эле Жана кошулган бар. Кабинет жакшы болуп калыптыр, мебелдер жаңы, кабинет жаңы, бардык шарттар бар. Только иштеш керек? Жай. Ой, бизге окшоп секириш керек. Эч. Туурабы? Жакшы экен, Жай. Холодильник полный экен, бардык бар экен. Молодец. Сонун кудай берсең, ушундай жерлерде жаштап иштегиле, жаштап иштеп, мамлекетибизге кызматты кылып, мамлекетибизди ушу келечегин аныктап иштеш керек. Суран ичинен намазхана кылып, мечитке намаз окуган балдар бар, убактысы жок. Намаз окуйшун марафарга чуркабастан. Биздин өзүбүздө бар.
Тұрады екен. Өзімді қалай қылдың ғой. Уақыт өзгереді, көрдіңіз бе? Мамлекеттік қызмат қылғыла, ел жұртқа қызмат қылғыла, әрбір қылған емгегіңе жүрегіңерде болып, ақылыңарменен мен мамлекеттік қызмат қылып отырмын деп ойлап тұрғыла. Жарайды. Ошонда бар жақсы. Жарайды. Біздің қызмат шындай. Біздің қызмат şu елге қызмат қылышыз. Ого, сенге жақсы. Қара отыра береді екенсің, байқап. Бұл жерге Мына ушундай болуш керек да, шаардын бардыгы. Шаардын бүт зданиелеринде парковкасы жок, үй курдурбагыла. Офис курдурбагыла. Торговый центр курдурбагыла. Бардык жерде парковкасы болуш керек. Мына эмне үчүн чет өлкөлөрдөгү баягы тыгын аз. Себеби дегенде ар бир үйдүн астында парковкасы бар. А бизде мына эски эмелерде жок да эч нерсе. Өткөндө да эме бутик блок айттык, аласың баарын алдык. Астана